Сооротуучу Кудай. 26-июль. Руханий өсүшүбүз үчүн бизге кичинекей, бирок абдан маанилүү нерселерди кыла жүрүү жакшы. Ушул кичинекей эле жакшы адат бизди толтура көйгөйлөрдөн сактайт. Өзүңө жана окутууга көңүл бур. Ушул нерседе туруктуу бол. Анткени ошентүү менен өзүңдү да, угуучуларыңды да куткарасың. Ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Биздин руханий азыктануубузду денелик тамактануу менен салыштырсак да болот. Канчалык туура жана жакшы тамактансак, ошончолук күбөлүү күчтүү болуп, көңүлдүү жүрөбүз. Руханий азыктанбасак да алсырап кетебиз. Бир тууган Кудайдын сөзүн окумайын, тамакка отурбайм деп чечим чыгарып алган экен. Биз дагы ошондой адат киргизип алсак кандай дейсиз? Бүгүн эле баштай берели. Адегенде Кудайдын сөзүн окуп, Кудай менен сүйлөшмөйүн тамактанмай жок. Көп өтпөй эле анын жыйынтыгы кандай сонун экенин көрө алабыз.